Eşek Bahattin'in yigitlerin Kur'an'la yazıldım diye fikir için terörist etmesi, Allah ekstremist etmesi, Adiletke boştan dur. Suçu yok. Elinden resim cevaplarından yok. Sayesinde bulunduk oldu. Adilet eke. Мен Адилеттин апасымын. Биздин Кыргызстандагы Кыргызстандын конституциясында баш мыйзамда жазылган ар бир Кыргызстандын ар бир атуулу өзүнүн оюн билдирүүгө, өзүнүн оюн айтууга эркиндиги жөнүндө жазылган. Бирок ошого карабастан Адилетти өзүнүн оюн эркин айткандыгы үчүн бүгүнкү күндөгү шартка байланыштуу өзүнүн ойлорун ачык айткандыгы үчүн күнөөлөп жатышат. Ошондой эле казино жөнүндө дагы күнөөлөп жатышат. Казинону элдин баары эле жаман көрүшөт. Казинонун ачылышына элдин баардыгы эле каршы. Бирок ошого карабастан мына бүгүн Адилетти чыгарат го деп келгенбиз, чыгарышкан жок. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз эң жакшы мезгилге келдик. Биздин президентибиз жаңыланды. Биздеги бийликтин бутактары жаңы системада иштеп жатат деп ойлогонбуз. Бирок бүгүнкү чечимдерди көрүп алып, бүгүнкү жыйынтыктарды көрүп алып, биз ал оюбузга өзүбүз кайра күмөн санап отурабыз. Себеби өзүнүн оюн ачык айтып койгон эле уулубуз, өзүнүн оюн туура айткан эле уулубуз бүгүнкү күндө жалган жала жабылып, мыйзамсыз эле СИЗОдо камалып отурат. Бул менин энелик жүрөгүм үчүн өтө оор тийип атат. Эмнеге биздин ушул күтүп алган, өзүбүз шайлап алган президентибиздин доорунда эмне үчүн мындай каталар кетирилип жатат? Мен ойлойт элем, бул мындай каталардын кетиши ар бир эненин жүрөгүн сыздатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден дагы күтөбүз. Менин Адилеттей уулумдун, эч кандай күнөөсү жок уулумдун жалган жала жабылып, ошол СИЗОдо камалып отурушун өзү мыйзамсыз. Сиз айткансыз, президент болуп жаңы ант берип атканда, мен Кыргызстандын ар бир гражданынын укугун коргоого грант болуп беремин деп айткансыз. Бүгүн сиздин ошол айткан эң жакшы, элди жакшы үмүттөргө жетелеген эң мыкты сөздөрүңүз, эң мыкты тилектериңиз ишке ашпай турат. Мен аны өзүмдүн баламдын ак жеринен жала жабылып, СИЗОдо камалып отургандан иш жүзүндө көрүп отурам. Мен ойлойм, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай кемчиликтер кетирилбеш керек. Эл сизди үмүт менен, тилек менен, максаттар менен Кыргызстаныбыз келечекте жакшы өнүгөт деген ойлор менен шайлап алышкан. Мен ойлойт, айтат элем сизге, мындай кемчиликтердин кетишине, мындай туура эмес жолдорго барышына сиз жол бербеңиз. Анда элдин үмүтү өчөт, анда элдин сизге нааразычылыгы күчөйт. Анда сиз мурдагы эле президенттердин кылган ишин, аткарган, баскан жолун туурап калган болосуз. Биз сизди Бакиевден мыкты, Атамбаевден мыкты, Акаевден да мыкты деп шайлаганбыз. Бүгүнкү күндө биздин ошол максаттарыбыз, ошол тилектерибиз, ошол ойлорубуз ишке ашпай отурат. Мен дагы эле биз Адилеттин туугандары дагы күтөбүз. Кийинки чакырганда, кийинки соттук отурумда Адилеттибиздин таза экендигин, адилет экендигин туура жака соттор чечип берип, биздин заманда, биздин доорда бүгүнкү сиз президент болуп турган мезгилде кыргыз эли биз ошо ойлогондой, биз каалагандай, сизди шайлап алгандай президент кылып, ошондой тилектердин негизинде адилет калыс чечип берип, балабызды үйгө чыгарып берет деген ойдобуз. Мен ушул Адилетти бала кезинен билем. Бул өтө тарбиялуу, өтө жакшы, мектепти да жакшы окуган, үлгүлүү балдардын бири болчу. Анан жаңылбаган киши болбойт, балким пикиринен жаңылып калгандыр, бул кылмыш кылган жок. Атасы болсо оорулуу болгондон кийин жалгыз апасын бага турган жалгыз уул. Бул өтө жакшы бала өзү окуу. Ооба. Анан мен ойлойт элем, ушул эскертүү берип эле үй камагына чыгарып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаштарыбызды бошотсо деген ойдомун. Себеби дегенде баары бир баш көтөргөн жашты эле камай берсек болбой калат го. Мындан бир нече жыл мурда мен юракадемияда сабак берчү элем. Адилет менен ошо магистратурада окуган магистранттарымдын бири эле. Ушундай кыргыздын керегине жарай турган бычак асап магистрантым болгонуна абдан сыймыктанам.
бүгүнкү күндө бийликтин ушундай алдыңкы граждандык позицияны ээлеген жаштарды, баш көтөрүп келе жаткан жаштарды башын көтөртпөй коюу тенденциясы мен туура эмес деп баалайм. Мунун баары акырында бийликтин өзүнө эле чоң көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Адилет, ырыс сыяктуу жаштарды эгемендик күнүнүн алдында, жана Адилеттин сөзү менен айтканда, үй камагына чыгарыш керек. Мындай тенденция жарабайт. Бүгүнкү соттордун иши уят, өтө чоң уят деп билемин. Мен айтайын дегеним, мына азыр сотторду адилеттүү чечет го, адилеттин адилетсиз кетип атканына капа болуп келгем да. Азыр келип алып абдан капа болуп атам да. Мына урматтуу калайык журтум, эң биринчи баарыңыздарды эртеңки келе жаткан уш жердеги угуңуздар эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктап коеюн. Ушу эгемендүүлүк, эркиндик деп жүрүп, мына баары канча адамдар жандарын курман кылган. Ошон үчүн мен суранамын, урматтуу сот, жакшылап ойлонуп, адилеттүүлүк менен азыр дагы чечиле элек. Биз жакшылыкты күтөбүз, адилетти чыгарат деп ойлойбуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден да суранабыз. Сиз өзүңүз адилеттүү элим, жерим деп бүгүнкү күндө Кыргыздын карапайым калкы ишибиз оңолуп, жашообуз жакшырып баратат. Биз сизди колдоп атабыз. Мынакей ошону колдогон эң биринчи карапайым калктын калың катмарын тоскон интеллигенция тобу. Биз сизди колдойбуз. Бүгүнкү жашообуз моралдык жактан да, материалдык жактан да жакшырып баратат. Бирок могуреки сотко келгенде биздин азыр адилеттин сүйлөгөн сөзүн угуп, биз ушунчалык сөз деле кереги жок. Анткени анын аябай акылдуу сүйлөгөнү, маданияттуу сүйлөгөнү, юридикалык знанияны, билими, тереңи, ыйманы бардык жагынан ушуну уккан сот деле азыр жакшы бир тыянак чыгарып койсо болмок. Биз азыр кубанычтуулук менен адилетти чыгарабыз деп сүйүнүп отурганбыз да. Анан эми дагы бир жолу суранам. Ушул адилет менин колумда кичинекейимде мен көргөм. Бул бала эң таза, адилеттүү, ыймандуу, жакшы бала. Мен мамлекеттик бийликтен жана уш жердеги урматтуу соттон дагы бир жолу суранам. Адилеттин бүгүнкү күндө мына Аксыдан 90догу чоң атасы келди. Ушу чоң атасын эске алып коюңуздар. Экинчиден, адилеттин бүгүнкү күндө атасы биринчи группада азыр аябай тяжелый состоянияда жатат. Мына менин жолдошум дагы азыр салам айтты, ал дагы катуу ооруп жатат. Дагы социалдык абалына көз жууртуп, жакшылап эске алып коюңуздар. Бүгүнкү күндө өзү багып чоңойткон, эркелеткен тайнеси да катуу ооруп атат. Ошондуктан сиздерден суранамын. Ушунчалык ушу баланы аяп, эч кандай күнөөсү жок, эч кандай мындай далили жок эле жөндөн жөн кетип аткан жаштарыбыз ушинтип эртеңки күндө ушинтип кете берсе, биздин жашообуз кандай болот? Ошон үчүн адилеттин атына жараса заты мыкты бала. Адилетти биз бошотуп коюңуздарды суранабыз. Боштондук бериңиздер. Урматтуу өкмөтүм, урматтуу президент, урматтуу сот. Баарыңыздарга ыйман, ынтымак, жакшылык тилейм. Мен ойлойм, что бүгүн дагы сот отурумун кийинкиге жылдырып койду. Кийинки сот отурумунда Кудай буйрса боштондукка чыгат. Соттон мен өзүмдүн атыман адилеттүү чечимди сурайт элем. Рахмат.